жергесинде тамчы Ташкент тамчы авиакаттамы кайрадан өз ишин жандандырды. 27 июндан сентябрь айына чейин эс алуучуларды Ысык көл жергесине авиакаттама аркылуу ташып турмакчы. Аталган рейс менен Өзбекстандан Ысык көлгө 133 турист келди. 2019 жылдын жайкы эс алуу сезонунда бул эл аралык чартердик рейс менен 3000ге жакын туристтин келиши божомолдонууда. 1,5 сааттык авиакаттам 150 адамга ылайыкталган. Airbus A320 учагы жуманын бейшемби күнү каттап турмакчы. Ал эми билет баасы 18 000 сомду орточо эсеп менен $260 түзөт. Каттам Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жана Кыргызстандын Өзбек Республикасындагы элчилигинин жардамы менен Өзбекстан-Кыргызстан туристтеринин агымдарын көбөйтүү максатында ишке ашууда. Мынакей биз Ташкент менен Тамчы аэропортунун ортосундагы кайрадан жаңыланган учак көрүп атабыз, күлүп атабыз баарыбыз. Бул бизге абдан чоң маареке, анткени биздин бүгүнкү күндө өкмөттүн койгон туризм чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча стратегиясына да туш келет. Анткени Өзбекстандан 2018 жылдын жыйынтыктары боюнча Өзбекстандан эң көп турист келген да Кыргызстанга. Анан быйыл дагы буюрса ушул туристтердин саны көбөйөт деген ойдобуз. Ошого үмүт кылабыз. Албетте биз көптөгөн иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ушуга сыяктуу мисалга айтсак, Ташкентке биз 18 мартта ушул жылы Кыргызстандан 100дөн ашкан тур бизнестин өкүлдөрү барып, ошол жерде Кыргызстандын көчмө көргөзмө жарманкесин өткөргөнбүз. Ал жерде бир 300гө жакын контрактылар түзүлүп, бир сан суммасы боюнча айтып кетсек, бир $5 миллион тегерегиндеги контрактылар түзүлгөн да. Эми мынакей бүгүнкү күндө ушунун жыйынтыгын көрүп атабыз. Бүгүн 27 июнда биринчи жолу мынакей Ташкенттен самолет келип учуп келип конуп атат. Хотел бы сказать, что Иссык-Куль полностью готов, все туристические объекты полностью готовы к приему туристов. Добро пожаловать и чувствуйте себя как дома. Ana bugun Toshkent Tamchi Toshkent yo'nalishi bo'yicha birinchi charter aviaparvozi amalga oshirildi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi turizmni rivojlanishi uchun juda ham katta hissa qo'shishiga ishonaman. Я первый раз в Киргизии, давно мечтала. Мен Ысык көл тууралуу көп уккам, ата-энем эс алганы келип турар эле. Бүгүн мен дагы алгачкы чартердик рейс менен келгениме кубануудамын. Эс алуу мага жагат деп ишенем. Учакта түшкөндө эле абанын тазалыгын байкадым. Первый раз в Кыргызстане, в Иссык-Куле. Вообще-то я горжусь, что я нахожусь. Мен биринчи жолу келишим, абдан кубанып турам. Ысык көлгө келгениме сыймыктанам. Ынтымагыбыз бекем болсун. Тез каттап турсун учактар. Жергиликтүү жана Өзбекстандан келген журналисттердин катышуусунда Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин өкүлдөрү Кыргызстан, Өзбекстан туризмди өнүктүрүү перспективалары аталышындагы маалыматтык жыйын өткөрүп, эки өлкөнүн туризм багытында жасалып жаткан иш-аракеттери тууралуу бир катар суроолорго жооп беришти. Сегодня возобновился чартерный рейс между городом Ташкент и Исыкульской областью, точнее аэропортом Исыкуль в селе Тамчы. Мындан ары Ысык көл эл аралык аэропорту аркылуу рейстер Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Ош шаарынан каттап турат. 2019 жылдын 23 июнунда эң алгачкылардан болуп Новосибирск шаарынан эс алуучулар келген. Орусиянын учактары жуманын жекшемби күндөрү каттаса, жергиликтүү Тез Жет авиакомпаниясы Ош шаарынан эс алуучуларды жумасына 4 жолу ташып турат. Казак Эйр компаниясы Алматы Ысык көл Алматы рейси менен дүйшөмбү жана жума күндөрү каттап турмакчы. Ысык көл облусунун Тамчы айылында жайгашкан Ысык көл аэропорту 1975 жылы курулуп, Чолпон Ата шаарындагы аэропорттун резервдик аэродрому катары пайдаланып келген. 2003 жылы оңдоп түзөө иштери жасалган. 2016 жылы Тамчы аэропорту эл аралык стандартка жооп берген техникалар менен жабдылып, бүгүнкү күндө толук кандуу иш алып барат.